Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Сиздер менен ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 60-сабак 145-беттеги үй бүлөлүк китепкана түзүү жөнүндө деген тема боюнча кеп курабыз. Үй бүлөлүк китепкана түзүүнүн максаты үй бүлөдө балдарды китепти сүйүүгө тарбиялоо, адабий китептерди чогултуу, окуу системага салып, билим алып, балдардын көз караштарын өстүрүү жана кеңейтүү. Көптү окуп билген, жан дүйнөсү бай, адамгерчиликтүү адам болуу. Бул китептер чоңдор үчүн да, балдар үчүн да аба менен суудай зарыл. Алар жашоодо насаатчы, кеңешчи, жол көрсөтүүчү. Биринчи, үй бүлөдө китепкана түзүү бул ата-эне менен балдарынын биргелешкен көп жылдык ишинин натыйжасы. Экинчи, ата-эне жаш кезинен ар бир алган китебин чогултуп, атайын шкаф текчелерге абайлап сактап коюу жана дүйнөлүк классиктердин чыгармаларын топтоштуруу. Андан тышкары кыргыз эл жомоктору Манас, Семетей, Сейтек жана башка кенже эпос жомок уламыштар болгону дагы жакшы болот. Ошондой эле кыргыз эл акын жазуучуларынын чыгармалары, илимий фантастикалык чыгармалар, аңгеме, очерк, повесть, романдар, энциклопедия, справочник, сөздүк жана башка сурама адабияттар, балдар энциклопедиясы, мисалы буларга бул ким, ал эмне, кыргыз совет энциклопедиялары кирет. Китеп текчеңиздерде ошондой эле газета, журналдарды багыты боюнча дагы чогултсаңыздар болот. Мисалы табигат, мекен, сүйүү, достук, үй бүлө, дүйнө, турмуш, илим билим, маданият, ден соолук, укук жана башка жөнүндөгү китеп, журналдар дагы болуусу зарыл. Айрыкча балдар кызыккан адабий, илимий, популярдуу сурама справочниктер, энциклопедиялар чогултулса эң жакшы болот. Келечекте балдар өзү тандап алган кесип жөнүндө китептер дагы сөзсүз түрдө болуусу зарыл. Тарбия, өзүн өзү тарбиялоо, интеллектуалдык акыл эсти өстүрүүчү китептер, журналдар, адабияттар болушу шарт. Атайын балдар үчүн жазылган адабий чыгармалар, балдардын жашы, классына ылайык көркөм адабий китептер, табышмак, макала каптар дагы болуусу керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, китеп түзүү, чогултуу жолдору. Биринчи, дүкөндөн сатып алуу. Экинчи, туулган күн жана башка маарекелерде белек берүү. Үчүнчүдөн, саякат сапарга барганда сөзсүз түрдө китепке белек алыңыздар. Ошондой эле китепти жазылып алуу, мураска алуу, башка бир буюмдарга алмаштырып алуу жана кызмат кылып алуу. Ошондой эле башкалар окуп бүтүп калган китептерди чогултуу. Убактылуу китепканалардан алып туруу жана башкалар менен китеп алмаштырып окуп турсаңыздар дагы болот. Демек, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, ата-энелер биринчи кезекте балдарына, ага эжелери, ини сиңдилерине китеп окуп пайдаланууда биринчи кезекте улуулар үлгү болуусу керек. Ошондой эле үй бүлөдө окуган китептерди талкуулап, өз ара ой бөлүшүп, суроожоп болуп турса дагы бул үй бүлөдө эң жакшы тарбиянын бир белгиси болуп саналат. Урматтуу ата-энелер, сиздер бүгүнкү сабакта үй бүлөлүк китепкана түзүү жөнүндө маалымат ала алдыңыздар. Үй бүлөлүк китепканаңыздар ар дайым жаңыланып, толукталып туруусу зарыл. Агай дайыма лекция өткөн жерлеринде үй бүлөсүндө өздүк китепканасы болбогон үй бүлө рухий жактан жарды болот деп айтып келет. Демек, урматтуу ата-энелер, сөзсүз түрдө өзүбүздүн үй бүлөлүк китепканабыз болуш керек экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.